2006-жылы ооруп калдым, мен катыраак ооруп калдым. 27 күн намазды жатып алып окуп калдым. Жаткан бойда. Бизде инфекционный да. Мага кыймылдаганга уруксат эмес эле. Отуруп турганга уруксат эмес. Анан китепти окуп атам. Китепти окуп атсам, ким ооруп атканда ла иляха илля анта субханака инни кунту миназ залимин деп 11 жолу айтса, Алла сөзсүз шифа берет. Эгерде ажалы келип калса, шейиттин өлүмүн насип кылат. Шейиттин даражаларын берет. Ла иляха илля анта субханака инни кунту миназ залимин. Бул аят. Ушуну Юнус пайгамбар балыктын ичинде айткан. Кит жутуп алганда Юнус деген пайгамбар болгон. Алейхиссалам. Ушуну үчүн кит жутуп, киттин ичинде, океандын ичинде, түндүн ичинде, караңгылык. Риваяттарда келет, 40 күн киттин ичинде турган. Канча? 40 күн. Элестетин, киттин ичинде жүрөт да. Кит деле бир чоң неме экен да ал. Кит жутуп алган да. Тирүүлөр жутуп койгон. Ичинде. Анан ошол ичинде ла иляха илля анта